Hard, bitch. Салам достор, барыңыздарга чоң салам. Америкада бүгін 12 март. Мен жумушка чыгайын деп паркингке жаңы эле барып, кызыл машканын ичине отуруп туруп бир шылчок жасап коюп, көзүмдү ачсам Аризона штатында болуп калдым достор. Өзүңүздөр көргөндөй Агаяда абдан суук, свитер кийип жүрүшөт, анын сыртынан куртка кийип жүрүшөт, баш кийим кийип жүрүшөт. Азыр бул Аризона штатында абдан ысык экен. Өзүңүздөр көргөндөй мен футболкачан отурам. Азыр эшикке дагы футболкачан чыгам. Элдердин баары жеңил кийинип жүрүшөт. Биздин YouTube канал ачылганына 17 мартта 1 жыл болот. Мен ошол ачылгандан бери Аризонадан бир дагы видео тартып элекмин. Азыр атайын Аризона штатына келгенге жараша сиздерге бир видео тартылып коеюн деп ойлоп жатам. Негизден алганда мен 2015 жылы трак жумушуна киргем. Мурда Аризонага абдан көп келчүмүн. Бирок мен акыркы 3 жылдын ичинде такыр Аризонага келе экенмин. Азыр мен Рестериядамын. Трактар токтоп, эс алып, тамак ичип, уктай турган жердемин. Бул Рестерия абдан кооз экен. Таштар үйүлгөн жердин ичине салынган Рестерия экен. Азыр мен сиздерге көрсөтөм, бардыгын түшүндүрөм. Анан өткөндө мен бир видео жасап, 7 февралдан баштап СДЛ правасын алыш үчүн экзамен тапшырганда правилалар өзгөрөт деп айткам. Ошол кандай правилалар өзгөргөндүгү жөнүндө айтып берем. Көптөгөн адамдар менен сүйлөшүп атам, бирок бардыгы так билбейт. Ошолордун так жерлерин алып, кошуп, анан сиздерге түшүндүрүп айтып берейин достор. Анда кеттик. Абдан кызыгып калдым. Азыр достор, биз где-то бир 30-40 километр бул күн чыгышты көздөй айдасак, Техас штатына кирип барабыз. Мен болсо
Аризона штатынын Феникс деген шаарына жүк апарып, ошол жактан жүк алып Техас штатына бартам. Мына могул жерде карасаңыздар. Жолдун ар жагын. Муну тоо десе болбойт, дөңсөө экен, абдан чоң, тетигинден бери дөңсөө келди, бирок абдан таштар көп экен. Где-то bir 5-6 kilometrçe айдап келдим. Ушундай дөңсөлөр абдан таштары көп экен. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй трактордун баары тизилип турат. Азыр мен сиздерге Рестериянын ичине кирип көрсөтөйүн. Абдан могул жерде үйүлгөн таштар турат. Бул таштарды атайын алып келген эмес, бул жакачы. Бул жаратылыштын баягы жаратылыш жараткан нерсе. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, эмне деген чоң таштар. Азыр ушул ташты бир сире айланалы дагы, анан эс алуучу жайга барабыз. Эмне деген чоң таш турат тетигил жерде. Ай. Эмне деген чоң таштар, карагылачы, достор. Могу таш деген бийиктиги эле канча метр болот? 10 метр болот го дейм. Азыр ар жагына да барып көрөбүз, бир сире айланалы. Рестериянын күн чыгышы, күн батышы, түштүк, түндүк деп бардыгы тетиги талалардын баары таштар экен. Мына өзүңүздөр көргөндөй абдан чоң таштар экен. Жана могул жерге келип элдер сүрөткө түшүп аткан. Азыр ошол элдер сүрөткө түшүп аткан жерге да барып көрөлү. Может бул капталынан жакшыраак көрүнөт. Аризона абдан жылуу экен. Азыр түштөн өтүп калды, саат где-то 3 болуп калды. Мына элдердин баары ушул жерге келип сүрөткө түшүп атышкан. Дейт алыста дагы абдан чоң таштар турат. Мына тегеректин баардыгы. Бул экшн камера болгондуктан жакындатып көрсөтө албайтам. Эгер телефон болсо жакындатып көрсөтмөкмүн, достор. Мына карасаңыздар. Жаратылыш жараткан таштар. Элдер кызыгып келип бул жака сүрөткө түшүп атышат. Мына бул жакта кичинекей пальма турат. Достор, мен бүгүн эртең менен келдим да. Феникс деген шаарга жүк алып келип жолдон кетип баратканда өткөндө мекендешим сураган. Аризона штатына барып калсаңыз, адамдын боюнан бийик, чын эле бийик экен. Где-то 8-9-10 метрдик дагы чоң кактустар бар экен. Ошол кактустардын жанынан өтүп аттым. Кечикпейин деп анан жүктү жеткизип, анан тартам, мына тартам деп уже Техаска кирип келдим. Тарта албай калдым. Дагы бир жолу Кудай буйрса келет болушубуз керек. Ошондо бийиктиги 10 метрге чейин жеткен, талаада жийилип өскөн кактустарды көрүп аттык. Ошолорду дагы тартып бир күнү сиздерге көрсөтөм. Атак ошондой, бул эс алуучу жай экен. Кадимкидей эле башка эс алуучу жайларга окшоп, мына беседкалардын баарын жасап коюштур, условияларын баарын түзүп коюптур. Жана көрдүм, биякта жаштар келип тамак ичип атышкан. Мына бүт баарын аккуратно тазалап, эчтеке калтырбай баардыгын алып, бул мусоркага салып, анан таптаза кылып кетишти. Бул жакта тамаки чеккен адамдарга дагы лайык кылып, астын кум кылып, бай өрт чыгып кетпеш үчүн атайын жасап коюштур. Азыр мен сиздерге Рестерияны бир сире көрсөтөйүн дагы. Анан ушул беседкага отуруп алып, анча-мынча жазып койдум, унутуп калбайын деп.
жана 7 февралда кирген жаңы правилалар менен сиздерди кичине тааныштырып коеюн. Мына бул жагында 3 машинканы коюп коюптур. Чипсы, шоколад саткан экен, экөө болсо суу. Бирөөсү суу, бирөөсү соок экен. Мына могу окшогон бийик. Мен боюм мынчалык эле болуп калат. Мен боюм 1.75 болсо мынчалык болуп калат. Анан бийиктиги ушунчалык. Менден 5-6 эсе чоң пальмаларды көрүп өтүп аттым, бирок токтогонго мүмкүнчүлүк болбой калды. Мен мына могу Аризона штаты, достор. Мен мындай жол менен келип, 17-чи жол менен келип, бул жак болсо Мексика болуп калат. Мексикага да жакын. Биз болсо азыр могул жерде турабыз. Мексикага ашып кетсек, где-то 20-30 эле километр болуш керек. 20-30 километрден кийин уже Мексика башталат. Феникс деген мына могу шаардан жүк алып келип, ошол жактан жүк алып, анан могу 10-чу жол менен кетип баратып, могул жерге токтодум, Рестерияга. Азыр бир 30-40 майл километр айдагандан кийин могул жерден баштап Техас башталып кетет, анан Техастын территориясына кирип кетебиз, достор. Мына бул жагы ажатканалар экен, тияктыкы мен деп турат. Бул жагы болсо women экен. Мына бул жакта азыр суу ичкен жер бар экен, мына кнопкасын да басып көрөйүн. Мына суу чыгып атат. А то буларды эмнеге коюп коет, кээ бири иштебейт деп айтышы мүмкүн. Мына кадимкидей басканда суу чыгып атат. Суудан ишсе болот, таптаза. Достор. Бул жакта дагы бир 2 беседка бар экен. Бул жагына жеңил машиналар токтойт. Бул жагына болсо чоң трактор токтойт. Канча трак батат болду экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 трака ылайыкталып тур. Кичине убактыңыздарды алайын. Мен да азырынча көп видео тартпай элем, кичине эс алып атам. Жумушка көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Жумуш бардыгы жакшы. Америкада эч кандай өзгөрүү деле жок, достор. Болгону күйүүчү май кымбаттап кеттир. Мен дагы бир жумача иштеген эмесмин. Анан жумушка чыксам, Америкада мындай баа болуп көргөн эмес. Калифорния жакта $6.50 чейин чыгып атат дейт 1 галлон. Мен атайын солярка куйбай келтим Аризонада, Аризона штатында солярканын баасы $5.50 экен. $5.55 даже цент экен. Мен ошол Аризонанын чыга беришинде Техаска жакын эң акыркы Pilot деген заправка бар экен, ошол жерде $4.99 экен. Атайын ошол жерге бартам. Азыр 30-40 майл айдагандан кийин ошол заправка барам дагы полный бак солярка куйушум керек. Мен мурда деген полный бак куйганда $700 тегерегинде кетчү. Азыр полный бак куйсак $1000 да кичине ашып кетип атат. Көп мекендештер айтып калат, Кыргызстанда да өсүп атат баалар деп. Америкада да өсүп атат. Мына өзүңүздөр көргөндөй. Мен тетигил жактан келтем. Мына көптөгөн дөңсөлөр, тоолор турат. Таштар абдан көп экен. Моякта дагы абдан көп таштар жыйылып турат. Бул жакта дагы чоң дөңсө бар экен. Ал дөңсөнүн үстүнүн баары өзүңүздөр көргөндөй абдан чоң таштар экен. Буларды крандар да көтөрө албайт болуш керек. Мына американецтердин машинасы Toyota Camry, Lexus 350. Америкада эми көбүнчө жаңы машиналарды айдашат да. Айыл жактарда эски машиналарды айдабаса, шаарда көбүнчөсү жаңы машина алып эле айдашат. Мына бул жакта ден соолугу чектелген адамдарга атайын место жасап жазып коет. Бүт баары билет, түшүнөт. Бул жака эч ким токтотпойт машинаны. Эгер токтоп турганын полицейский көрүп калса,
$300 $500 чейин штраф салып коет. Ар бир эле машинанын ичинде иттер, күчүктөр Америкада жакшы көрөт. Достор, анда беседкага баралы. Беседкага барып, сиздерге анча-мынча жаңы правила кыргызча кандай болот? Орусча правила, кыргызча правила, рул. Өзгөрүүлөрдү азыр сиздерге айтып берем. Жолдордун баарын асфальттап, жыгылып кетпес үчүн, балдар жыгылып кетпес үчүн атайын кармагыштарды жасап, мусорный бактарды коюп, баарын ойдогудай кылып коюшуптур. Мен монтаж жасабай эле тартканымды коюп коеюн, достор. Анткени азыр убакыт жок. Понедельник күнү жүктү жеткизишим керек. Ошо менен бир жума өтөт. Анан дагы бир жума иштеп үйгө барабыз. Жана pre-trip inspection'дын видеосун такыр тарта албай койдум. Башын баштап койдум эле, бүтө албай атам. Достор, анда дагы бир жолу суктанып алып, могу чоң таштарга болгон өзгөрүүлөрдү сиздер менен сиздерге айтып берип коорашалы. Мен да кичине толугураак маалымат болсун деп кагазга жазып койдум. Азыр кагазды бир сыра карап, эмне болуп кеттир көрөбүз. 7 февралдан баштап 2022 жылдын CDL правасына Commercial Driver License дейт, Америкада тапшырыш үчүн анча-мынча өзгөрүү болду. Бул өзгөрүү кимге тиешелүү? Мен ар дайым айтам, Америкага келгенден сиздер машина айдайсыздарбы, айдабайсыздарбы, жөнөкөй права алыш керек. Жөнөкөй праванын категориясы Б категория. B. Жөнөкөй B категориясы бар кишилер эгер Commercial Driver Licensing CDL'ди алабыз десе, категория бул A болот. Эге өзгөртөбүз десе, анда ошол кишилерге таасирин тийгизет. Же болбосо, кээ бир адамдардын CDL правасы бар да, ошолор кошумча категория класстарын көбөйтөбүз деп, анан кошумча экзамен тапшырса, теоретический, ошолорго дагы влиять этет өзгөрүүлөр. Буларга кимдер келет? Казматка тапшырам деген. Казмат деген бая CDL правасын өткөрөсүздөр дагы башка права келет, экзаменди тапшыргандан кийин ошол жакта казмат айдай турган ушундай бир тамганы кошуп коет. Же болбосо кээ бирөөлөр double triple деп коет, трактын аркасына 2 же 3 трейлерди илип алып айдайм деген адамдар экзамен тапшырса, эски правасын өткөрөт да, жаңы права келгенде аякта T деген жазып болот. Мен дагы ошол классты алгам, double triple деп. Бирок бир эле жолу ошо трейлерлерди чиркеп айдап көрдүм. Эчтеке айырмасы жок экен. Мурда бир FedEx иштейин деген ой бар болчу. Ошолорго тиешеси бар. Анан бая school bus деп коебуз. Мектепте окуган балдарды мектептен үйүнө ташый турган айдоочулар эгер ошол жакта иштейм десе, кошумча экзамен тапшырып категориясын өзгөртөт. Же болбосо жана междугородний автобустар, кээ бирлөр бая Нью-Йорктон автобус айдап алып Калифорнияга чейин барып атпайбы, бирок Калифорнияга чейин айдабайт, орто жолго жеткенде алып калат да, башка сменщик. Анан автобусту айдап Флоридага, Нью-Йорктон Флоридага чейин жеткизишет да. Ошондой адамдарга тиешеси бар. А кимде болсо CDL правасы бар болсо, аларга тиешеси жок. Например, менде CDL права бар, жанагы double triple деген категорияны дагы алгам. Азыр эчтеке кереги жок мага. Мага эчтеке тиешеси жок. Мен кадимкидей мурда кандай иштесем, ошондой эле иштеп жүрөм. Анан 7 февралдан чейин кийим
баягы теория экзаменди тапшырып коюп анан пермит алып алса, ошо пермит 6 айга берилет да. Баягы General, Airbreak, анан Combination деген 3 экзаменди компьютерден тапшырып койсо, аларга влиять этпейт. Анан кандай болуп калды бул? Мурда баягы траковый школго барбай туруп эле өзлөрү даярданып, материалдарды алып алып эле даярданып, анан экзаменге барган айымдар, мырзалар көп болчу. Азыр жаңы правила боюнча атайын курсту 3 жумалык курсту, минимум 3 жумалык курсту өтүш керек. Бул деген Entry Level Driving Training деп коет экен. ELDT деп кыскартып айтканда Entry Level Driving Training деп коет экен. Бул курсту атайын лицензиясы бар мектептерден гана өтсө болот. Жана мен өткөн видеодо сиздерге айтып бергем, андай мектептер иригелип отуруп, лицензиясы бар, аккуратный зданиялар бар, классы бар, өзүнүн территориясы бар, трактары бар, ушундай мектептер калат. Анан ошол Entry Level Driving Training өтүш үчүн 160 саат алыш керек экен. 160 саат. Ошо 160 сааттын ичине сиздерге айдаганды, ар кандай фигура жасагандарды толук үйрөтөт. Анан жана pre-trip inspectionга даярдайт, ар кандай правилалар менен даярдайт. Баягы тракты айдап чыкканда анан жаңы правилага дагы лоудбук да кирип атат. Ошол школго барып окуганда жана лоудбукту мурда окутчу эмес, баягы трак биз лоудбук менен жүрөбүз да, лоудбук бизди контролдоп турат. Ошол лоудбукту кантип колдонуп, анан кийин жумушка чыкканда кантип ошол лоудбук менен иштеп кетсе болот, баардык нерсесин баарын үйрөтөт экен. Дагы кандай өзгөрүүлөр болду. Жана биз теоретический экзамен тапшырганы барганда 3 экзамен тапшырчубуз компьютерден, DMV-дан, ГАИге барган, ГАИ деп коет да, Кыргызстанда, бул жакта болсо DMV. Ошо DMV-ге барганда жанагы General, Combination, анан Airbreak тапшырганда мурда ошонун ичиндеги суроолорду мурдагы чоң китептен 19 пункттан алып, анан суроолорду түзүптүр. Азыркыга болсо, баягы суроолорду кичине көбөйтүп, анан кичине оорураак кылып атышат. Бул мурда 19 болсо, азыр 30 пункттун ичинен керектүү суроолордун бүт баарын ошол жака киргизишет. 3 экзамендин ичине. Булар билесиздер, эң оору General деп коет. Generalда где-то мурда bir 400-450 суроо болчу. Airbreak менен Combination'де тиякта 80, биякта 80 суроо болчу. Анан ошо экзаменге барганда ошолорду иригеп туруп компьютердин ичине ар биринен 50 суроолордон койчу. 3 экзаменге 50дөн койгондо 150 экзамен, 150 суроону жооп бериш керек болчу. 3 жолу отдельно келип тапшырса болот. Бирок ошонун жарымынан кичине көбүрөөгүн жооп бериш керек. Анан баягы ошо трак школго барып окуп аткан учурда мурда бизде трак менен трейлерди кошуу жана ажыратуу жок болчу. Ошону дагы киргизип атышыптыр. Ошо трак школдон үйрөтөт. Анан кийин экзамен тапшырганы барганда ошону жасатабы, жасатпайбы мен билбейм. Бирок бул дагы оор нерсе. Туура тракты трейлерге туура кошуп, анан туура ажыраткандагы абдан маанилүү нерсе деп ойлойм. Дагы кандай өзгөрүүлөр болду, достор? Так. Анан баягы эле документтер керек экен. Биз деген DMV-ге барып, CDL-ге экзамен баштай турган учурда биринчиден права болуш керек. Правасы жок болбойт, достор. Права болуш керек. B категориясындагы жөнөкөй жеңил машина айдай турган права болуш керек. Экинчиден work authorization болуш керек. Work authorization бул жакта процессте жүргөн адамдарга 2 жылда бир берип турат. Же болбосо green card болуш керек. Анан social security номер обязательно болуш керек. Анан медсправка.
медсправканы алып эле ошо экзаменге алып барыш керек, же болбосо ДМВга барып экзамен тапшырып аткан учурда комиссиядан өтүп, анан медсправканы алып көрсөтүшүңөр керек, достор. Анан жаңы баягы кирген правилалардын ичине англис тилине абдан катуу көңүл буруш керек деген пункт бар деп айтып жатышат. Бул мурда көп текшерчү эмес да. Силер эгер экзамен тапшырам деп барсаңыздар, документтердин бүт баарын чогултуп туруп эле, анан компьютерге отургузуп койчу, компьютердин бүт баарын бүткөндөн кийин сиздерге пермит берип туруп, анан автошколага баргыла деп жиберүүчү. 6 ай сурооңар бар, 6 айдын ичинде автошколага окуп, анан жанагы road test, pre-trip inspection'ди тапшырып, анан право алам дегенде кайра келсеңиздер, анан определенный акча төлөп сүрөткө түшсөңөр правоңарды беребиз деп айтчу. Азыр болсо ошо англис тилге көбүрөөк көңүл бурат экен. Сиздер экзамен тапшырганы барганда ДМВден, а может ошо жактан анча-мынча сиздер менен бир мини тест алып англис тилиңерди текшериши мүмкүн. Мурда андай жок болчу. Анткени баягы көптөгөн балдар праваны алгандан кийин баягы wait stationге киргенде, же болбосо полицейскийлер токтотуп калганда сүйлөшө албайт да. Англис тили жок, сүйлөшө албайт. Анан ошол полицейскийлер тикет берет, 1 тикет берет, 2 тикет берет. Анан ошолордон да жалоба түшсө керек. Көп водительдер СДЛ правасын экзаменди кантип тапшырды, кантип pre-trip inspection'да айтып берди. Англис тилдери начар деп айткан үчүн ошо англис тилге көбүрөөк көңүл буруш керек экен, достор. Анча-мынча жыйнаган жаңылыктарым ошондой. Азыр барып, тракка жатып алып, 1 саат, 2 саат болгон видеону монтаж жасайын дагы, жолго чыгайын. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар, таарынбаңыздар. Ушундай шашылыш видео болуп калды. Баарыңыздарга аманчылык, ийгилик, ден соолук, бакыт таалай, достор. Мына Аризонанын мини пальмалары.